Расмий жолугушуудан достук баарлашууга чейин 4 президенттин бейформал көз ирмемдери. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев катышкан жолугушуудан кийинки бейформал баарлашуунан сүрөт, видеолору социалдык тармактарга тарады. Видеолордо 4 мамлекет башчысы расмий протоколдон тышкары Ысык көлдүн жээгинде эркин баарлашып, чогуу сүрөткө түшүп, Исал учурунда гольф ойноп жүргөнү тартылган. Кадрлардан президенттердин спорттук кийимдерин кийип, достук маанайда сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Бул учурлар мамлекет башчыларынын расмий жолугушуулары менен катар бейформал баарлашуулары да эл аралык байланыштардын маанилүү бөлүгү экенин көрсөттү. Ильхам Алиев Садыр Жапаровго Азербайжандын эң жогорку сыйлыгын тапшырды. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев өлкө башчы Садыр Жапаровду Гейдар Алиев ордени менен сыйлады. Сыйлык эки лидердин Ысык көлдөн Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан жолугушуусунда тапшырылды. Мунун алдында Жапаров кесиптешине 1-даражадагы Манас орденин тапшырган. Айта кетсек, Гейдар Алиев ордени Азербайжандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы. Бүгүн Вайлдберстин Волгограддагы кампасына чабуул жасалды. Бүгүн 31 июлда Орусиянын Волгоград шаарындагы Вайлдберст компаниясынын кампасына дрон чабуул жасалып өрт чыкты. Бул тууралуу орусиялык басылмалар компаниянын маалымат кызматына таянып жазышты. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок. Учурда өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоон өчүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми товарларды кабыл алуу жана кардарлардын буйрутмаларын жөнөтүү, үзгүлтүккө учурабаш үчүн логистикалык каттамдар башка кампаларга багытталган. Беле кетсек, 18 июлдан бери Украина Вайлдберст компаниясынын Орусиядагы логистикалык борборлоруна ракета жана дрондор менен сокку урууда. 30 июлга караган түнү украиналык дрондор Пенза шаарындагы Вайлдберст компаниясынын кампасына да чабуул жасалган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мугалимдер сентябрдын айлыгын толук алышат. Окуу жылы 15 сентябрда башталганына карабастан, мугалимдер сентябрдын айлыгын толук алышат. Бул маалыматты Агартуу министрлигинен тастыкташты. Быйылкы окуу жылы 15 сентябрда башталып, 2027 жылдын 25 майында аяктайт. Мындай чечим Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жана ШКУга мүчө мамлекеттердин саммитинин жана эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын өткөрүлүшүнө байланыштуу кабыл алынды. Мындан улам мектептердеги башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Ал эми жогорку класстарга гана окуу жылынын ичинде кошумча 8 окуу ишемиси уюштурулат. Болжол менен айына бир гана жолу ишемби күнү сабак өтүлөт. Булак Суперкежи. Кыргызстанга Орусиядан бензин, солярка ташып келүү жанынан айтылды. 30 июлда Кыргызстан Орусиядан айына 100 000 тоннадан күйүүчү май ташып келүү боюнча келишимге кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын сөзүнө караганда, орус тарап менен азырынча баа боюнча бир чечим кабыл алына элек жана жакынкы күндөрү Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын өкүлдөрү Орусияга барат деп күтүлүүдө. Данияр Амангелдиев мындан тышкары Кыргызстанды бензин, солярка менен толук камсыздоо үчүн башка мамлекеттер менен да сүйлөшүүлөр токтотулбай турганын кошумчалады. Орус бийлиги күйүүчү майды экспорт кылууга салынган тыюуну 2027 жылдын 31 январына чейин узарткан. Бирок 1 сентябрдан баштап өкмөттөр аралык келишимдердин жана гуманитардык жардамдын алкагында сыртка чыгарууга уруксат берилген. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы 20 июлдагы маалыматына
орус жергесиндеги дрондордун чабуулуна кабылган мунай иштетүүчү заводдордогу соңку кырдаалга байланыштуу Орусиядан Бишкекке мунай ташуу дээрлик токтогонун маалымдаган. Ушундан улам Кыргызстанда бензиндин, солярканын баасы көтөрүлүп, айрым май коюучу жайларда АИ 95 үлгүсүндөгү бензин менен солярка жок болуп жатат. Кыргызстан бир жылда 2 миллион тонна күйүүчү майлоочу май керек десе, адатта анын 95%га жакыны Орусиядан импорттолот. Өлкө негизинен Орусиядан бензин, дизель, авиакеросин, бетон жана чийки мунай сатып алат. Булак азаттык. Пакистанда шахтадагы жарылуудан 34 кенчи каза болду. Пакистандын батышындагы Белужистан провинциясында көмүр шахтасында жарылуу болуп, кеминде 34 кенчи каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар маалымдашты. Алдын ала маалымат боюнча кырсыкка метан газынын жарылышы себеп болушу мүмкүн. Кырсык болгон учурда шахтанын ичинде 42 жумушчу иштеп жаткан. Азырынча 6 адамдын сөөгү чыгарылды. Учурда куткаруучулар издөө иштерин улантууда. Өлкөнүн тоо кен инспектору Гани Балоч издөө иштери бардык жумушчулар табылганга чейин уланарын билдирди. Ошондой эле каза болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин кошумчалады.